Assalamu алейкум жалпыңызга, урматтуу мекендештер жана көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн мен сиздерге Москва шаарынан чыгып жатам. Москва шаарына келгениме 2 жума болуп калды. Келип азбы көппү шаарны үйрөнүп атабыз, мыйзамдарын окуп чыгып үйрөнүп атабыз. Андан сырткары мына өзүбүздүн мекендештер менен сүйлөшүп атабыз. Анан бүгүн бир маселени айтайын деп чечтим да. Урматтуу биздин мамлекеттеги мамлекет башчылары, жетекчилер бул видеону ошол жетекчиликте же болбосо жетекчилик иш ордунда иштеп аткан кимдин таанышы болсо жиберип койсоңуздар аябай жакшы болмок. Анан видеобузга бирден лайк басып койгула, чтобы бул видеону көтөрүп алуу үчүн. Тиешелүү жерлерге жетип барыш керек. Анткени бул видео маанилүү. Айтайын дегеним, урматтуу президент деп кайрылуу, формальный кайрылуудан алысмын. Мен бир аз башкача кылып айтайын. Урматтуу президент администрациясындагылар же болбосо ошондой тышкы иштер министри, Москвада абал аябай оор. Абал оор деген бул кандай десе, биздин элчилик маселеси боюнча. Мен ар бир адамдан укканымды айтпай атам. Бүгүн өзүм практика иш жүзүндө көрдүм да бул нерсени. Элчиликтин интернет тармагындагы сайтында көргөзүлгөн горячий линия деп көргөзгөн телефон номерлерди эч ким көтөрбөйт. Ага чалып убара болуштун кереги жок. Мен бүгүн силерге элчиликтин мындай шалакы кылып аткан мамилелерин айтып берейин деп атам да. Телефон чалсаң алышпайт эч кимиси. Урматтуу жетекчилер, мына элчиге баа бериңиздер, сураныч. Телефон чалып түшө албайсың. Барсаң очередь. Түрмөканага киргенден бетер. Решеткалар менен тосуп алышкан. Өзүбүздүн жарандар каттайт ал жака. Өзүбүздүн жарандардын кирип чыгышы дагы аябай проблема. Анан кече мен интернет тармагында сайтта окуп атам. Азаттык болсо керек, жаңылышпай аткан болсом, Кыргызстандын Орусиядагы башкы консулу Бакыт Асаналиев айтыптыр, 103 000 кыргызстандык реестрге түшүп калган. Урматтуу Бакыт Асаналиев, 103 000 жаран реестрда экенине ал жарандардын өздөрү дагы билишет. Сиздин айта турган маселеңиз бул жерде аларды количествосы эмес. Мен сизге суроону башкачараак бергим келип атат. Ошол 103 000 жарандын кайсы категорияга бөлүндү? Кайсынысы А категорияда, кайсынысы Б категорияда, кайсынысы С категорияда, кайсы Д категорияда. Категория дегенде, эгерде сиз сөзүмдү түшүнбөй калган болсоңуз, мен сизге кыскача түшүндүрүп берейин. А категориядагы такыр документи жок жарандар дейли. Б категориядагылар жарым жартылай документи бар кишилер. С категориядагылар документ кылгысы келип аткан, бирок документти кыла албай жүргөн жарандар. Д категориядагыларды айта турган болсок, ошол жергиликтүү бийликтин шалакылыгынын айынан алардын документтери суроого өтүп кетип калгандары, регистрациясынын мөөнөтү бүтүп калгандары ошол категориялар болуп саналат. Ошол 103 000 жарандын ичинде кайсы категориялардын канча жаранга жардам берилди? Юридикалык. Консульство юридикалык канча жардам берди? Сиз буну айтышыңыз керек болчу. Бирок тилекке каршы эч кайсы интернет тармагында Кыргызстандын Москвадагы элчилиги тарабынан реестрге түшүп калган паланча миң жаран жардам алды деген статистиканы мен таба алган жокмун. Силердин милдетиңер алардын количествосын подсчет кылып отурганда эмес. Силердин милдетиңер ошол реестрге түшүп, реестрден чыга албай аткан. Мындайча айтканда, сентябрь айына чейин болгон мөөнөттө батыраак количестводагы жарандарды реестрден чыгарып кетүү болчу. А силер болсо подсчет кылып атасыңар. Ошондо силер элчиликсиңерби же статкомсуңарбы? Статистиканы гана санап отура турган. Билесиңер, силер прекрасно билесиңер. Ошон үчүн мен биздин мамлекеттеги жетекчилер деп айтканым бекеринен болгон жок башында. Силер прекрасно билесиңер. Орусия боюнча канча жаран, кайсыл жерде юридикалык
жардамга муктаж экенин силер билесиңер. Канча жаран силерге чалып байланышка чыга албай атканын билесиңер. Силерге айлап, жылдап, очередте туруп, тажап, жада калса Кыргызстанга депорт болуп кетип калган жарандар бар экенин билесиңер. Бирок бул жөнүндө үн чыкпайсыңар. Кадровый маселелериңерге токтолобуз азыр. Эгерде горячий линия деп көргөзүлгөн номерлерге жооп бере турган адамдар жооп бербесе, алар эмне жумуш кылып атат? Менде суроо. Силер интернет тармагында көргөзүлгөн Telegram каналыңардын акыркы публикациясы 2023 жылда киргизилген. 2023 жылдан бери маалымат катчыңар не жумуш кылып атат? Мен силердин башка сайтыңарда окуп атам. Президент Садыр Жапаров Орусияга келди, паланча сыймык алды, мына ардак грамотасы, бул грамотасы, ага ыраазычылык, буга ыраазычылык. Не силер сыйлай турган организациясыңар бошондо. Биздин президентибиз Орусияга келип кеткенине силердин сайтыңар аркылуу эмес, калган жаңылыктарды тарата турган сайттар аркылуу бар жарандар билет аны. Келип кеткенине дагы билебиз. Анан Кыргызстандын Москвадагы элчисин урматтуу Тышкы иштер министрлиги жумуш ордунун карашыңызды сизден суранам. Эмне үчүн карашыңызды суранам? Бул киши биздин өкүл болуп туруп, Кыргызстандын жарандарын өкүлү болуп туруп, дипломатиялык иш-аракеттерде Кыргызстандын жарандарын таламын талашпаганы үчүн. Бул киши шалакы мамиле кылып атат, өзү ээлеп турган кызмат ордуна. Мен буну жөнөкөй блогер катары айтып атам. Бул видеону көрүп аткан юридикалык билимдеги, юридикалык деңгээлдеги адамдар, юридикалык билими бар, юрист, адвокат болуп иштеп жаткан адамдар дагы өз ой пикирин комментарийде билдирсе болот. Мен ошол нерселерди айткым келип атат. Кадровый маселе аябай оор бул жерде. Элчилик. Мен сизге айталам, эл менен иштешпейт. Мен силерге ачык айталам. Эл менен такыр иштешпейт булар. Болушу мүмкүн, сырттан кылынган мамилелери болушу мүмкүн. Бирок чыныгы элдин көйгөйлөрүн булар билишпейт. Силер тиешелүү адамдар сурасаңар айтып берип коюшу мүмкүн, кантип айтып берип коет. Аларга болгон кайрылуулардан окуп гана айтып берип коюшу мүмкүн. Бирок ошол жетекчилер бир суроо берип көрүңүздөр. Мейли, өзүңүздөр бир суроо берип көрүңүздөрчү. Ошол элчиликтин ичинде иштеп аткан кызматкер, бир кызматкер, бар эмес, бир кызматкери 6 айлык отчетто канча Кыргызстандын жаранына жардам берди? Практикалык иш жүзүндө бир кызматкер 6 айлык отчетунда канча кыргызстандык жарандын көйгөйүн чечти? Сурап көрүңүздөр. Статистикаларын карап көрүңүздөр, аткарылган иш жумуштарын карап көрүңүздөр. Бул жакта элчиликке бара турган болсоңуз, сыртта жарандар толтура, кире албай аткан жарандар толтура. Бирок элчиликтин ичине кире турган болсоң, кабинеттер пустой. Балким биздин мамлекет башчылары келген учурда иш ордунда толук турушу мүмкүн булар. Бирок күнүмдүк жашоо менен бара турган болсоң, эл толтура, кадр жок. Комментарийде авириңер менен жазгылачы. Элчиликке телефон чалып, канча эң бат мөөнөттө түшкөндөр канча убакыттын ичинде сүйлөшө алдыңар телефон аркылуу. Мен өзүм жеке бир күндө бир 46-47 жолу чалдым. Ошондо дагы байланыша алган жокмун алар менен. Телефонун алышпай койду. Анан Кыргызстандын жанагы башка аймактагы консулдары аркылуу байланышып араң жетип бардым. Эми бардык жаран антип кыла албайт да. Мына юридикалык билими жок кишилерге юридикалык жардам керек. Анан элчиликте иштегендер эми азыр өздөрү көрсө түшүнөт ким экенин. Мен атын атап эле коеюн. Токтоткула, мигранттар деп
мындай башкача көз менен карашты. Биздин жарандарды тоотпойт экенсиңер. Уят болсо дагы орчундуу кылып айтам. Ушул мигранттын төлөп аткан налогунан зарплата аласың сен. Сен ага мындай төмөн караба. Мен өзүм бир канча жолу көзүм менен көрдүм. Бат-баттан сүйлөңүз. Мен муну уккам да. Түшүндүм деп атпаймынбы? Андай болбойт, андай мамиле кылынбайт. Сен ушунун налогунан зарплата аласың. Оор тийсе дагы айтам. Ушул болбосо, налог төлөбөй койсо сенин зарплатаң жок. Ушул эл болгону үчүн сен бул жакта консулствода иштеп атасың. Анан асманга чыгып алганың кандай? Бираз төмөн түшүп, эл менен иштешкиле. Анан урматтуу Кыргызстандагы жетекчилер, мына диаспора деген маселени дагы бир карап чыгыңыздар, сураныч. Бул диаспора эмне кылат өзү? Именно Москвадагы диаспора. Булар кимдер өзү? Кантип диаспорага кошулушкан? Кантип келишкен? Эгерде менин түшүнүгүмдү сурай турган болсо, диаспора бул разборщик. Разборщиктерге окшошот. Мен ушундай түшүнүккө келип калгам. Мен башкача түшүнүктү билбейм азыр. Балким аларды жакыныраак таанысам, оюм өзгөрүшү мүмкүн. Бирок мен үчүн азыр алар разборщикке окшойт. Же юридикалык күчү бар экенин билбейсиң, же никто экенин билбейсиң. Ошол экөөнүн ортосундагы кишилер экен. Диаспораны кантип табат жарандар? Бул өзүнчө бир маселе. Элчиликке жетип бара албай аткан жарандар диаспорага кантип жетип барат? Мен жаман көрбөңүздөр, андай мындай деп айтып атасың, али тияк бияк деген адамдарга айтам да, мен күйгөнүмөн айтып атам. Балким бул видеолорду чыгарганыман кийин жеңичинен өчөшүп, мени Кыргызстанга ушул жакта бул жана какшынып жүрбөсүн деп депортация кылдырып жиберишиңер мүмкүн. Эчтеке эмес. Кетсем өзүмдүн мамлекетиме кетем. Бирок сөзүмдүн аягында айтам, элчи сизге уят. Мен бир эл катары сизге сөгүш жарый алатам. Сөгүш бул. Выговор сизге. Уят. Ээлеп турган иш ордуңузга уят. Сиз татыктуу эмессиз. Мына мамлекеттүүлүктүн булагы эл дейт го, бир эл катары айтып атам. Сизге сөгүш жарыяладым мен. Сиз жада калса, бул иш ордуңузду бошотушуңуз керек. Татыктуу кадрлар келиш керек ордуңузга. Эгерде силер дипломатиялык консул болуп туруп, өзүңөрдүн жарандарыңарга мындайча айтканда практикалык иш жүзүндө жардам бере албасаңар, кеткиле Кыргызстанга. Башка жумуш кылгыла. Силерге караганда өзүбүздүн Кыргызстанда айыл өкмөт, мэрияда иштеп аткандар көбүрөөк иштеп атат. Анан тууган туушканыңар, таанышыңар сураса, Кыргызстандын элчилигинде иштейм. Андай кылбай эле койгула. Кеткиле. Өзүбүз да багып алабыз силерди. Мына жакта биздин налогдон зарплатаны алып, чолчоңдоп жүргөндөн көрө кеткиле, баргыла Кыргызстанда өзүбүз силерди багалы. И так деле мына жерде багып атабыз. Бул жакта продуктылар кымбат экен. Өзүбүздө арзан продукты менен силерди багып алалы. Антип мына жака келип, өзүбүздүн налогдон зарплата алып, өзүбүзгө чолчоңдобогула. Кетиңиздер. Бошотуш керек. Иштебей эле коюш керек андай жумушта. Иштей турган болсоңор, татыктуу болуп иштегиле. Элдин көйгөйүнү көтөргүлө, эл менен жолуккула, ордуна барып маселесин чечкенге аракет кылгыла. Силерде мүмкүнчүлүк бар. Түшүнүп атасыңарбы? Силер дипломатиялык өкүлсүңөр. Жөнөкөй жаран. Мына Орусиянын мыйзамдарында дагы жазып койгон. Мигрант Орусиянын ички мыйзамдарына нааразычылык айта албайт. Түшүнүп атасыңарбы? Мен азыр мигрант катары Орусиянын мыйзамдарына нааразычылыгымды айта албайм. Анткени Орусиянын миграциялык мыйзамдарында жазып койгон буну.
Бирок силер консулсуңар, силер дипломатиялык өкүлсүңөр бул жакта. Ошол жарандар наразы болуп аткан, жарандарды кыйнап аткан, жарандарды түйшкө салып аткан маселелерди силер айтышыңар керек эле бул жакта. Силер кылбай атасыңар ошону. Уялышыңар керек. Уялышыңар керек. Эгерде чын-чынында абириңер, намысыңар бар болсо, мына жерде кыйналып жүргөн адамдарды көрүп силер уялышыңар керек эле. Бирок тилекке каршы уятыңар дагы калбаган окшойт. Уялбай атасыңар. Андай болбойт. Мен бүгүн элчиликтин ичиндеги маселелер жана элчиликтин кылып аткан шалакы мамилелерин айтып бердим. Кудайым буйруса кийинки чыгарылышымда чыныгы кыйналып жүргөн жарандарды көргөзөм сизге. Ошондуктан каналыбызга катталып коюңуздар, видеого лайктан болушунча басып, видеону бөлүшөлү, мекендештер. Мисалы, видеонун аягында ачык эле айтып коеюн, бул видеодон мен акча миллион таппайм да. Мага миллион акча келбейт. Мага негизи эле акча келбейт мына видеонун просмотруна. Ошондуктан бир нерсени чыгарып аткан болсом, бир көйгөй чечилсин деген маанинде чыгарып аткан болом. Ошондуктан кайдыгер карабай видеону бөлүшүп, тиешелүү адамдарга жеткирип, мынандай маселе болуп атыптыр деп, ошол видеолорду бөлүшүп койгонубуз дагы ошол адамдарга жардам бергенибиз менен бирдей эле болот. Кайдыгер болбойлу, мекендештер. Жалпыңыздарга рахмат.